Эгер сиз чыркыраган чындыкты, жүрөккө жакын эмоцияны уккуңуз келсе, биздин модераторго жазылыңыз. Assalamu alaikum, урматтуу кыргызстандыктар. Бүгүнкү күндө ар кандай ушак айымдар болуп атат. Бул ушак айым 17 сентябрда боло турган митингге карата болуп атат. Эл ынтымагын ошол 17-синде митингге чыгат деп жаңылышып атасыңар. Эл ынтымагы биз элдин ынтымакка чакырып, биз ушул жерде келе жаткан шайлоого өзүбүздүн даярдыгыбызды көрүп алек болуп атсак, эл ынтымагы баарыңыздарды ынтымакка чакырабыз. Кыргыз эли, келиңиздер, биздин тегерегибизди көбөйтүп, биздин арабызга кошулуңуздар. Биздин оюбуз келечекке түз, момча турган эл, баарыбыз буйруса бир кулачка чогулдук, келгиле дагы келип биздин тегерегибизди чоңойтуп бергиле. Ошого үндөйм мен сиздерди. Бисмилlah, рахман-рахим. Ассаламу алейкум, кыргыз элим. Биз мына бүгүн ушул эл ынтымагына Кыргызстандын 44 районунан, бир топ райондордон представителдер келип, мына ушул жерден эжелерибиз, аталарыбыз, апаларыбыз, байкелерибиз келип, бүгүн ушул биздин мамлекетте дагы бир шайлоо өтөт экен, Кудай урса, эл өзүнүн депутаттарын тандайт экен. Ошол шайлоо маселеси боюнча бүгүн чогулуш кылып, кичине талкуу кылганбыз. Анан элибиз чогулуп, мына бир туугандарыбыз, аталар, апалар чогулуп, бүгүнкү күндүн биздин мамлекеттеги, биздин элдеги бир эки көйгөйүн ушу элибизге кайрылып кетели деп бүгүн чечтик. Ошонун көйгөйлөрүнүн бири мындай көйгөйлөрүбүз бар экен. Бүгүнкү күнү биздин мамлекетибизде, биздин элибизди мажбурлоо түрүндө вакцинация жүрүп атат деп, мына ушундай иш-чара бизде болуп атыптыр. Ошол вакцинация кылбасаң, кызматтан, жумуштан, же болбосо справка же чет өлкөгө чыгарбайбыз деген ушундай эмелер, жолдомолор, жолдору бар экен да. Бизде мындай эл ичинде мындай эме болуп атат да, түшүнбөгөн маселелерибиз болуп атат да. Биздин элибизде ушундай мажбурлоо түрүндө вакцинация жүрүп атса, ичиндеки алакандай Кыргызстаныбызга мына бүт кыргыз элибиз, кыргызстандыктардын баары көрүп атат. 20 миңден ашык пакистанец, индустар жана башка конокторду бизде мамлекетибизге алып келип киргизишти. Эми бияка киргизгенде буларды бизге элге мындай деп түшүндүрүп атышат да. Булар обсервацияда ошондой моменттер менен биякта жүрүшөт, башка жака кетип калышат деп. Бирок дүйнөдө момундай маселе болуп атат. Дүйнө жүзүндө Пакистан менен Индияда дельта штамп деп эң күчтүү ковидтин түрлөрү жүрүп атат да. Анан өзүбүздүн мамлекетибиздин, өзүбүздүн элде момундай экономика слабый болуп атса, өзүбүз кыйналып атсак, жанагындай катуу жүрүп аткан мамлекеттерден элдерди алып келип киргизип туруп, эл аралатып жибергенге биздин эл түшүнбөй атабыз да, буяга кандай болуп калды депчи, эмне болуп кетти бул депчи. Вроде карантин жүрүш керек эле. Ошол келген кишилердин баарын обсервацияда кармаш керек эле. Бирок тилекке каршы ушунча 20 миңден ашык эл аралап кетти. Ал бир жагы. Экинчи маселе мына ушул бүгүн келген кишилердин баары кеңештик, туурабы? Туура. Баарыбыз кеңештик. Эмнегедир биз кыргыз жарандары башка элдерге миграция болуп кетсек, биз үй бүлөбүз менен кетет экенбиз. Келинчектерибиз менен, эне атабыз менен, балдар, кыздарыбыз менен кетет экенбиз. Эмнегедир биздин мамлекетибизге 20 миңден ашык жалаң эркек, күчүндө турган эркектерде бул бизди үмөн жаратып атат, Биздин мамлекетке коопсуздук жаратып атат, туурабы? Туура. Мына ушу келген элибиздин баары ушул бүгүн ушул маселелерди карап, ушундай коопсуздукту да биз элибизге кайрылып атабыз. Бул маселени ким карайт, ким чечип атат? Ушуну туура жагынан чечип, анан элибизге туура түшүндүрүп койсо, абдан жакшы болот эле. Туурабы туугандар? Туура. Эми мамле дүйнөдө бир 3-4 империя болсо, ошонун бирөөсү Российский Федерация экен. Ошонун мыкты президенти бар, Владимир Владимирович Путин деген. Эми ушундай империалист мамлекет өзүнүн мамлекетинин коопсуздугуна, элинин коопсуздугун карап, ушундай момундай акыбалда башка өлкөлөрдү мамлекетине киргизбей атса, биз эмне үчүн киргизип алдык деген бизде суроо болду, туурабы? Туура. Биз ушул жагынан дагы сурайт элек да.
Андан тышкары мына кыргыз эли баарыбыз түшүнбөй атабыз. Ушу жаңы бийлик келгенде 3 жолу төңкөрүш болду эле. Жаңы бийлик келгенде ушу кыргыз эли үмүт менен күттүк эле. Бир жакшы өзгөрүүлөр болот. Жакшы жакка жылат жашообуз. Ошол шайланып келген жаңы бийлигибизди айтты эле. Элибизде, жерибизде жакшылык болот, өзгөрүү болот, люстрация болот, тазалануу болот. Жаңы адамдар келип, элибизге жакшы жашоо куруп беребиз деп. Бирок тилекке каршы мына бүгүн да чогулдук. Биздин мамлекетте, биздин бийлик тарапта кадровый маселе чечилген жок. 30 жыл мурун ким келатса, ошол эле адамдар, ошол эле кадамдар бүгүнкү күнү ошол эле жашоо болуп атат деп биз ошону түшүнүп атабыз. Туурабы туугандар? Биз ушул бийлигибизге дагы, элибизге дагы кайрылып кетет элек. Ушул элибизде тазалануу болсо, баарыбыз ошо жакшылыкты каалайт элек. Баарыбыз жакшы жашоону каалайт элек. Эми элибизге кайрылып кетет эле. Урматтуу элибиз, кадырлуу кыргыз элибиз, тарых иизи жер үстүндө өчө элек ушу кыргыздыкычы. Ушул кыргыздын уул кыздары, кыргыз элин биригип бир туура тандоо жашап, туура иш жасайлы. Баарыңыздарга жакшылык каалайбыз, аманчылык каалайбыз. Эл ичинде жакшылык болсун, эл ичинде биз да аман эсен бололу, Баарыңызга рахмат. Расыл.